Adam жашаганды үйрөнүш керек. Бул жашаш өзү искусство. Ит багасы үйдө билесизби? Иттердин да характери болот. Мындай ит бакса ошого жараша мамиле кыласыз. Кат овчарка баксаңыз чоңураак иттин уясын кыласыз. Кичинекей машка баксаңыз огомда коробкада уя кылып кое бересиз. Уй баксаңыз акырын пасыраак кыласыз. Кой баксаңыз жерге чачып бересиз, ат баксаңыз бийигерээк акыр коесуз. Атка силос салбайсыз. Чынбы? Эмне үчүн ар нерсеге мамиле кылганды үйрөнөсүз. Ошол сыяктуу үйлөнгөндөн кийин ошол аял менен дагы мамиле кылганды үйрөнүш керек. Мен ушундаймын, сен ушундайсың эмес. Ошол аялдын көңүлүн тапканды үйрөнүш керек. Ордуна келет ошондо бардыгы. Көп эркектер аялдан талап кыла берет, бирок аялдын талап кыла турган эсинен чыгарып коет. Аял куду сендей эле адам. Сен дагы бир нерселер жакшы көрөсүң өзүңчө. Аялың таптаза болгонду каалайсың, сулуу болгонду каалайсың, ал дагы ошону каалайт. Оозуң сасып барса, колтугуң сасып аткан болсо, ал дагы жийиркенет. Куду сен жийиркенгендей эле. Көптөр аялдардан талап кылат, бирок ал талап кылган нерсеге маани бергиси келбейт. Кур'ан-ы Каримде мусулман эркектер, мусулман аялдар, садык эркектер, садык аялдар кээ бир нерселерде укугубуз тең. Мусулман аялдын укугу башка, эркектиги башка. Кээ бир укук аялда жок, кээ бир укук эркекте жок. Бирок кээ бир нерседе укугубуз бирдей биздики. Сен аялыңа эмнени жакшы көрсөң, аялың ошону сенден жакшы көрөт. Сен ага дайыма корс сүйлөйсүң, ошон үчүн сага корс сүйлөйт. Сен жумшак сүйлөсөң, ал сенден да жумшак өтүп кетет. Искусство бул деген. Кичине китеп окуш керек. Кичине. Баз. Анан пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сыйратын окуш керек. Пайгамбарыбыз аялдар менен кандай мамиледе болгон? Бир күнү бир аял айтты, "Мени сүйөсүзбү?" деди. Деди. Ушу мени сүйгөнүңүздү башка аялдарыңыз көзүнчө далилдеп бересизби деди. Көп аялы көп да. Бопту далилдеп берем деди. Анан чөнтөгүнөн бир курма чыгарып, ушу бир курманы сага бердим. Сен курманын ээсиң. Анти сахибаты тамыр деди. Сен курманын ээсисиң деди. Сүйүнүп курманы алып жеп койду. Анан пайгамбар чыгып бардык аялдарына келип бирден курма берип чыкты бардыгын. Курма сага бир курма деп. Анан кечкурун болду. Куптан окушуп бүткөндөн кийин бардыгы чогуу жанагы келип айтты. Пайгамбарыбыз менде суроо бар деди. Бардык аялдар чогуу. Siz dedi ayaldардын арасынан эми бардыгын жакшы көрөсүз, бирок кайсыңыздын көбүрөөк жакшы көрөсүз деди. Ушуга жооп бериң деди. Сурады да. Сураганда пайгамбар карап отуруп айтты, "Мен бир курма берген аялымы эң жакшы көрөм бардыгынан" деди. Бардыгы курсам болду деди. Бардыгына бирден курма берди эле да. Бардыгы ичинен жыргады. Айткысы келбейт, булар билип албаса мен жакшы көрөт деди. Бардыгы бирден курма жеген. Ушундан үйрөнүш керек бир нерсени. Пайгамбар алейхиссалам айтты, эгерде аялыңы начар жер чыгып калса, ошону алдап сонун деп айтып койсоң, бул жалган эмес деди. Тамак аш жаман кылып кой, сен жасандай аябайсың Атырдан коюнду баш бир окшуппой калды да. Маймыл болуп калды. Бетин боёду, бирок маймыл болуп калды. Сулуу. Сен сулуу болуп кетипсиң деди. Атыр сатып алган экен, мурдуң ачышып кетти атырына. Бирок жакшы атыр койгон экенсиң десең, көңүлү көтөрүлүп калат. Сага ошону пайгамбар үйрөттү ошону. Эгерде аялыңдын көңүлүн көтөргөнгө жалган айтсаң, бул арам эмес деп үйрөттү сага ошону. Андай маселе өтө көп шариятыбызда.